Байел Асанғазиев келечекте суроо талап жогору болгон кесиптик билимге ээ болгусу келет. 9-класстан окуучусу муну менен гана чектелип калбай, чакан ишкердүүлүк менен алектенүүнү да максат кылат. Бул үчүн ал алгач акча табуу жана аны колдонуу, киреше чыгашаларды эсептөөнү өздөштүрүү керектигин түшүнгөн. Андыктан каржылык сабаттуулук долбооруна катышып, анда көп жаңы жана пайдалуу маалыматтарга ээ болгондугун айтат. Бул акчаны кантип колдонууну үйрөндүм десем болот. Акчанын бир эле багыттар эмес, көптөгөн багыттар болот экенин билдим. Бир гана жакка эмес, дагы башка жактарга да коротууну, туура жакка коротууну үйрөндүм десем болот. Жана келечектеги кесибим тууралуу айта кетсем, жеке ишкер болоюн деп чечтим. Бизнес менеджмент же болбосо управление жагын окуйм деп жатабыз. Өзүңүздүн ой мураттарыңы ишке ашырсаңар, мен ыраазы болом да. Акчаны максаттуу пайдалануу, киреше чыгашаларды туура эсептөө жана ишкерлик долбоорлорду жазууну үйрөткөн каржылык сабаттуулук курсуна Нарын шаарындагы мектеп окуучулары катышты. Эми бул окутуудан өткөн 25 окуучу атайын күбөлүктөргө ээ болушту. Окуучулар теориялык билимдер менен гана чектелип калбастан, банктарга, ишкер чөйрөлөрүнө экскурсияга чыгышкан. Бул финансылык сабаттуулук курсу кошумча билим берүү борборунда жайгашкан. Окуучулар үчүн бул эң жакшы мүмкүнчүлүк. Акча пайда болгондон баштап, анан финансылык планды түзгөнгө чейинки билимге ээ боло алышат. Банкка экскурсия алышат, инвестиция жөнүндө кантип грант алыш керек, ошол тууралуу кененирээк маалыматты окуп үйрөнүшөт. Мезгил өткөн сайын каржылык сабаттуулукка болгон муктаждыктар жогору болууда дешет адистер. Анткени ишкерлик субъекттердин саны өсүш бергени менен алар кеңири маалыматтын жоктугунан убаракерчиликке тушугушат. Заман талабына ылайык окуучулардын аң сезимин, жөндөмдүүлүгүн арттырууга карата уюшулган мындай курстар окуучулар үчүн натыйжалуу болуп эсептелет. Бул жеке эле бияктан акча жөнүндө эле же жеке эле акчаны кандай колдонуш керек, андай ар кандай нерселерди үйрөнбөстөн булар экскурсияга да барып келишти да, менин классым. Ошо финансылык сабаттуулукту дагы тереңдеттирип, өздөштүрүп кете алышты деп ойлойм да. Мен ойлойм, мен бул все-таки 9-класстар үчүн кийин өздөрүнө керектүү нерселерди алат деген ойдомун. Маалымат иретинде айтсак, облус аймагында чакан жана орто бизнес субъектилери активдүү иш алып барышканы менен бул жаатта маалыматтын аздыгынан алардын иш аракеттери текке кеткен учурлар бар. Андыктан облуста мурда түзүлүп ишмердүүлүгү токтоп калган ишкерлер ассоциациясы кайрадан ишин жандантты. Андагылардын айтымында субъекттер долбоор жазууда, жеңилдетилген насыя алууда кыйынчылыктарга кептелишет. Аталган ассоциация ишкерлерди ар тараптан колдоого алмакчы. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдалдаев, Өлкө Деме.